Кумтөр компаниясы толук кенин казууну колго алды. Аны ырастаган лицензия 2023 жылдын 8 августунда берилди. Тоолук Кысык Көл облусунун Жетегүз районунда бийик чокулуу көк шал тоосунда жайгашкан. Алтын кени Кытай менен чектешкен аймакта деңиз деңгээлинен 3600–3900 метр бийиктикте турат. Ага эң жакын айыл өкмөтү бул Акшыйрак. Кен менен айылдын аралыгы 37 чакырым. Үстүбүздөгү жылдын 1-сентябрында Тоо-кен геологтору, инженерлер, жол куруучулар жана экологтордон турган топ Тоолук кенине барып келишти. Компаниянын вице-президенти Кубанычбек Турдукожоев, Кумтөр кен жайынын директору Кубаныч Молдобеков башында турган адистер кенге барган жол инфраструктурасынын абалын иликтеп, аймакка топографиялык изилдөө жүргүзүштү. Тоолук кенине жетүү абдан татаал. Кенге сапар алган Кумтөрдүн адистери көздөгөн жерге 37 чакырым жетпей, 3 кошкон кыштагына түнөп алып, жолун улашты. Андан ары жолдун эң татаал бөлүгү башталат. Бир канча ашууларды ашып, ак кар, көк муздуу кырлардан кооптуу жарлар менен эңкейиштер, шараккан суулар менен жайык кечүүлөрдөн өтүп, Тоолук кенине жетүүгө болот. Баарынан да аба ырайы саат сайын өзгөрүп турган. Деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктикте бир канча саат жөө басуу оңойго турган жок. Экспедициянын сапарын жайланткан кезектеги тоскоолдук. Адистер унааларды трос менен туташтырууга аргасыз. Антпесе шараккан суу жалгыз унааны агызып кетиши мүмкүн. Негизинен дарыялар менен шараккан суулар сапарды татаалдатты. Кайчы суусунда топту дагы бир сыноо күтүп турат. Экспедиция мүчөлөрү уна өтө тургандай таш төшөп, түздөөгө киришти. Адисте зарыл болгон шаймандарды ала келген. Тоо шартында жүрүүгө ылайыкталган пикаптар Теңир тоонун суусун кечүүгө ылайыкталбаса керек. Айтор шараккан сууну кечип өтүүгө чоң таш тоскоол кылууда. Алгач унаа тыгылып, түртүп дагы көрүштү. Жок, ташты казып чыгарыш керек. Дагы бир тоскоолдук артта калды.
аймакта байланышы жок. Айрым жерлерде жада калса жолдун жиги болбогондуктан суусу азайган дарыянын ичи менен жүрүүгө аргасыз болушту. Екінші жолда келе жатабыз. Чоғайбай Татал. 200 километрдей айдадық. 20 километр қалды. Мындан ары уна барууга такыр мүмкүн эмес. Жөө же ат менен. Тилекке каршы ат жок. Экспедиция мүчөлөрү уналарды токтотуп, кенди карай жөө жөнөштү. Жолдо баратканда көтөсүздөн кар жаап жибергени мындак адыресе көрүнүш. Түшүнүктүүрөөк болуш үчүн Тоголок кени жайгашкан жерди эми картадан көрсөтөлү. Бул жайкалган ысык көл. Кытайды көздөй жүргөндө ак мөңгүлүү эңилчек, Хан Теңир, жеңиш чокулары көрүнөт. Тоголок кени Акшыйрак айылына жакыныраак жайгашкан. Картадан көрүнүп тургандай, кен жапайы шартта тоо койнунда орун алган. Алтынды казуу үчүн алгач жол салуу керек. Мисалы үчүн бул жерден бирөө ооруп калса, кышында жеткириш үчүн биз үчүн аябай кыйын да. Ушул жерден жаш балдарды чогултуп алып, 2-3 машина чогулуп алып, күрөктөрдү алып алып, эми ошондой баягы оорулууну аман сакташ үчүн мына өзүбүздүн ФАП бар. Ошонун ФАПтын жетекчисин кошо алып алып туруп, анан ушул жерден алып кеткен күндөрүбүз да болгондо, жумалап эми 4 күндө, 3 күндө жеткен күндөрүбүз болгондо каар күрөп отуруп, анан бул кумтөрдүн келгенине биз аябай эле чоң кубанычтабыз. Жолубуз оңолсо, биздин эң чоң көйгөйүбүз ушул жолда. Жакында угуп атабыз, Тоголок келип ачылат депчи. Тоголок келип ачылса, биздин айылга тыгынчыктар болот эле да, жакшы иштер болот эле. Бул жерде өндүч жаштар көп да, основной эле биякта саналуу жаштар калды да азыр. Шаарда тияк-биякта эле кетип калып атат да. Жумуш жок майда. Эми техникалык учурларга көңүл бурсак, Акшыйрак өрөөнү аркылуу 110 киловольттук жогорку чыңалуудагы зымдар өткөн. Алгач кенге 35 чакырым зым тартып, электр жарыгын жеткирүү керек. Азыр штольнянын маңдайында турабыз. Бул штольня деген Союз убагында өткөн. Бул штольнянын эң башкы максаты мыякта алтындын пласттарын, мындайча айтканда алтындын жаткан жерин көрүш үчүн өтүштү да. Анан өткөндөн кийин дагы могу штольнянын жанынан карап руда деген бар. Неме деп коет, алтын чыга турган эң пайдалуу нерсени руда деп айтат. Анан ошо рудадан проба алып, дагы бир сыйра ошо аныктап, анализге берип, ошонусун аныктап, карап анан кошумча геологиялык изилдөө иштерин дагы аткарууга максаттабыз. Кенди аныктоо таржымалына учкай токтолсок. Мында алтындын кору бар экенин 1978 жылы 3 кошкон геологиялык экспедициясы аныктаган. Негизи рудалык минералдар алтын, пирит, каразит жана арсенопирит. Адистер Тоголок кенинде болжол менен 17 тоннадан ашык алтын бар экенин аныктап, аны казуу рентабелдүү деген бүтүмгө келген. Жолду пландашыбыз керек экен, анан элдердин иштей турган жайын жакшынакай кылып жайгаштырып, биринчи иш план ошондон, анан параллельно биз жанагы чалгындоо иштерин тактап туруп, бул өзү негизи Тоголок жаңгарт аянты деп коет. Ошо Тоголок жаңгарт аянтында жер астындагыны 17 тонна десек, маселен 27 тонна прогноз деп атпайбызбы?
негизги тоголок жаңгарыскы аянтта 4 тонна прогноз бар. Ошонун баарын биз чалгындоо иштерин жүргүзүшүбүз керек. Экинчи этап ошол. Ошолор если тактык менен такталып чыкса, кору боюнча, анда биз уже муну казып алуу иштерин жер алды мененби же ачык жер үстү менен казып алуу иштерин пландашыбыз керек. Жумуш көп, жасала турган жумуш көп. Коммуникация биз башты жерден нөлдөн башташыбыз керек экен. Мындайча айтканда выработканы восстановить эткен, даже мына карап көрсөң, эстакададан баштаганда муну биз бул 82-жыл өткөн, мунун баарын жаңыртып, биз өзүгө ылайыктап, бүгүнкү күндүн требованиясына ылайыктап жасашыбыз керек. Бул маалыматтар жакынкы келечекте жол салууда жана кеңейтүүдө, жаңы көпүрөлөрдү курууда керектелет. Жол инфраструктурасы даяр болгондон соң, кийинки жылы Тоголок кенин өздөштүрүү, жаңгар таянатында геологиялык чалгындоо жүргүзүү сыяктуу негизги иштер башталат. Мирбек Молдакунов, Сайфетин Мурзаев, Нуржигит Эгембердиев, Ала-Тоо 24.